Жақсы туугандар, бүгүн жүрек операция кылып болуп, кайта текшерүүгө келгенде нелерди алгаш келебиз деп сүйлөп берейин. Жүрек операция кылып болуп, 3 ай жарым жыл, 1 жыл, 3 иреттен 4 ирет чейин кайта текшерип калабыз. Колуңузда бир неме албай келсеңиз, ошо операция кылган доктурга барсаңыз мейли компьютерден чыгат. Башка жерден операция кылып келебиз кээде. Эч немени албай келсеңиз, сурасак да билбей калсаңыз, анда кайта текшерүүгө колайсыз болуп калат. Дагы бир кыл жагдай, кээде мен төмөндөргө түшүп кесел көрүп калам. Кеселдерден сурайм да, эмне операция кылдыңыз десем, жүрек операция кылдым дейт. Эмне дары жеп атасыз десем, ак же сары дарылардан жеп атам. Кандай жеп атасыз десем, билбейм, ошо эсиме келгенде жеп атам деп коет. Мындай болгондо, мындай максат менен текшерүүгө болбой калат да. Кайта текшерүүгө келгенде колуңуздагы ошо жатак чыгыш кагаз бар. Үстүндө адетте жазылуу болот да. Эмне операция кылдыңыз, качан, кайсы клапан же болбосо туулма жүрөк кесел болсо кайсы кесел, көпүрө салган болсок канча көпүрө салдык, кайсы жерге салдык, ошонун баары анык жазылат адетте. Дагы эмне дары жеп атасыз, дарынын мыктары кандай, саарды жейсизби, кечте жейсизби, дарды канча убакыт жейсиз, качан токтотосуз деп адетте анык жазып коет. Ушундай болгондо, ушуларды алгаш келген болсоңуз, ошо окшогон кеселге карата кылган текшериш окшобойт. Дардын жеши, мыктарын теңшей турган жерибиз деле окшобойт. Дагы мурунку кылган БИЧО болобу, СТ болобу, же болбосо кандын натыйжесин бирге алгаш келесиз. Кээде кишилер билбей калат же ушундай кемчилик болуп калат да. Барып барсаң эле болду, доктур текшерип коет дейт. Ушу жааттан бир байкаш кылып, керектүү адамдарга жолдоп койгула.